Ар убакта айтып келебиз, маданият өнүксө, коом өнүгөт деп. Ал эми маданияттын анык жүзүн, коомдун турмушун көрсөтүп берген бул театр экендиги талашсыз. Андыктан жагымдуу бир жаңылыкты жалпы кыргыз журтчулугу менен бөлүшкөнү турабыз. Кыргызда ушул белгилүү кыргыздын театр өнөрүн эл аралык чоң ареналарда таанытып келе жаткан өлкөбүздөгү бир кадырлуу театр бар. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры оңдоп түзөө иштери учурда быйылкы жылга пландалган. Министр өзү барып көрдү. Ушул жаатта жалпы эле ТЮЗ театры же болбосо жаш көрүүчүлөр театрында кандай жаңылыктар бар? Булар тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн аталган театрдын жетекчиси Талайбек Тургунов агабыз биздин студияда орун алды. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кутмандыгыңыздар менен. Талайга айтсаңыздар, ушул абдан бир кубанычтуу жаңылыктардан болуп жатат. Чындыгында кыргыз өнөрүн алдыга сүрөп жаткан баягы өлкөбүздө бир белгилүү театрлардын бири. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры. Бул театр чындыгында жан кейиштүү абалда болчу. Ошого карабастан мыкты спектакльдерди коюп, эл аралап, журт кезип дейбизби? Ошол эле Кыргызстандан сырткары чыгып, Европа мамлекеттерине чейин чыгып, өз өнөрлөрүңүздү тартуулап келе жаткансыздар. Буюрса ошонун үзүрү баягы жемиши берейин деп турган учур окшойт бүгүнкү күндө. Эми Кудай буйруса, биздин баягы көксөбүз, баягы үнүбүз Кудайга жетип дегендей, ушул бир жуманын аралыгы болуп калды. Аябай кубанычтын үстүндө дагы деле ошол нерседен чыга албай жүрөбүз. Себеби дегенде, чын-чынына келгенде кээде ушул ойлоруң, максаттарың түш менен эле өтүп кеткендей сезилчү да. Бирок баягы кат жазабыз, суранабыз, кээде спектакльдерибизди койгондо ушул бир өкмөт жакта иштеген, министрликте иштеген адамдарды чакырып, мына биз момундай жерде иштеп атабыз. Бирок ушундай жерде иштеп атабыз деп эле биз жакшы чыгармаларды жаратканга аракет кылдык да. Менин позициям бар. Биз мамлекетке эмне кылып берип атабыз? Эмне иш алып барып атабыз? Кесиптештериме да ар дайым айтып келем. Биз изденүүнүн үстүндө, ачылыштын үстүндө, чыгармачылыктын үстүндө ар дайым иштөө процессинде жүрүшүбүз керек. Анткени баягы иштей берсең, ошол ишиңди көрүп, ошол колдой турган адамдар колдойт да. Анан Кудай буйруп, жакында эле Алтын Аскарович Максутов министрибиз өзү келип, ошол жерден театрыбыздын документин колубузга берип, андан кийин дагы өтө сүйүнүчтүү кабар деп 79 миллион быйылкы жылга отургузуп берди ушул ремонт иштерине. Анан андыктан аябай мындай сүйүндүк, кубандык. Ошол жерден баягы спектакльде ойноп атканда көрүүчүлөр кол чапканда аябай бир мындай руханий азык алат да актерлорчу. Анан баягы кол чабууну уккан, кол чабууну күткөн актерлор кайра өзүлөрү ушунчалык бир кубанычын тең бөлүшүп кол чабып отурса, абдан бир башкача көрүнүш болот экен. Анан ушул ыраазычылык айткым келип атат ушул биздин президентибизге, өкмөт башчыларыбызга. Анан ушул көйгөйлөрдү жеткизип, ушундай каржы маселелерин чечип, ушундай биздин проблемаларыбызды чечип, чыныгы бир чыгармачылык менен алектенгиле деген шарт түзүүгө бизге ушундай бир жардам берип аткан Алтынбек Аскаровичке ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде бир эле биздин театрга эмес, мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, биздин театрда Манас театры бар болчу ичинде, Чүй театры бар болчу. Экөөнү тең мынакей өзүлөрүнүн мекемеси болуп, имараттуу болуп, алар сүйүнүп турат. Биз болсо аябай эле кенейип калдык азыр. Мындайча айтканда эңиреп эле калдык, кошуналарыбызды сагынып калдык дегендей. Анан бардык театрга ушундай бир жакшы шарт түзүлүп атат да. Анан эми ушундай шарт түзүлүп аткандан кийин иштегиң эле келип калат экен. Мынакей азыр бизде 3 спектакль коюлуп атат. Мынакей азыр Арабаев тууралуу Кара Кыргыз автономиялуу областтын 100 жылдыгына биз ушул Арабаевди коюп атабыз. Кудай буйруса 4-ү, 5-и премьера деп койдук. Ошол менен эле биргеликте Акырет алдында деген спектаклибиз Кыялбек Урманбетов агайыбыздын поэмасынын негизинде жазылып атат. Режиссеру Эгемерди Чалабаев өзү инсценировкалап, театрга ылайыкташтырып. Анан 3-чү чоң долбоор десек болот, проект десек болот. Бизде дагы Турусбек Жумалиев агай иштейт, эл артисти.
ошол айтып калчу эле да, бир талай бир проект жазып атам. Кудай буйрса мына ишке ашканы калды. Анан кээде четин чыгарса мага жомоктой сезилчү. Бул деген 5 миллион сомду камтыган проект. Негизи 5 миллионго азыр эми бир чакан кино тартып койсоң болот. Бирок ошол акчаны биз азыр театрга жумшап, бир долбоордун үстүндө иш алып барып атабыз. Шекспирдин Король Лирин. Король Лир, Кудай буйрса, мынакей биздин сахнабызда дагы бир жаңыча ачылыштардын бири болот. Буга болсо жалаң Россиядан келет. Режиссеру, сценограф, балетмейстер, мындайча айтканда адистин баардыгын чет жактан чакырып атабыз. Анткени бир кан айлануу биздин театрдагы чыгармачылык топ менен башка жактагы бир режиссерлор менен изденсе, башкача бир жаңы ачылыштар болсо дегендей. Ал болсо Кудай буйрса апрелдин ортосунда. Ушул 3 долбоор менен, 3 спектакль менен биз премьера кылабыз да, анан майдан баштап уже ремонт иштерине 100% киришебиз. Сонун баягы биз көп учурда айыл жергесинде жүргөндө дейбизби, эски тасмаларды же ошону чагылдырган клиптерди тарта турган болсо, бүгүнкү күндө ошол сиздер турган имараттан тартылат экен да көпчүлүгүчү. Анан 79 миллионго каржылык алынды десе, баягы бир уккан адамга көп угулушу мүмкүн. Бирок бул бир Кыргызстандагы бирден бир эң байыркы имараттардын бири да. Анан ошону толук кандуу оңдоп түзүүгө жетет бекен деген суроо жаралбай койбойт. Анан эскини эптегече балким эгерде жериңиздер болсо жаңы театр салууга жетпейт беле мүмкүнчүлүк дегендейчи. Бул эми мындай экен. Тарыхый мурастарга кирген бул, өзүнүн атайын өзгөчөлүгү бар. Анан бул деген реставрация болот. Бир да кирпич алынбаш керек. Ошол кандай жасалса, ошонун негизинде ремонт иштери болот. Бирок Алтынбек Аскаровичтен сурандым, анча-мынча бир өзгөртүүлөрдү киргизсек жакшы болот эле деп. Анан атайын комиссия түзүп берем деди. Ошол комиссия келип, кайсы жерин канчалык деңгээлде мындай бир өзгөртүүгө болот. Ошолордун уруксаты менен, ошолордун чечими менен биз ишти баштайбыз. Мисалы эми азыр бизде деген чоң-чоң кабинеттер бар. Ошол кабинеттерди мисалы бир экиге бөлүп, грим бөлмөлөрүн жасасак болот. Эми бул майда барат нерселерге да, анан бирок чоң нерселерди каалап атабыз. Баягы негизги залыңыздарчы качан барбасак батпай калабыз. Анткени эң бир кызыктуу өзгөчө спектакльдер тартуулайсыздар дарылап. Эми мындай болду. Ал сунушту биздин эл артисттерибиз дагы айтты, мен дагы айттым. Анан баягы ал жери чын-чынына келгенде бир мүмкүнчүлүк жок окшойт деп койдум да, кеңейткенге. Алтынбек Аскарович айтты, андан көрө бул жерде силер ушундай болуп эле оңдоп, силер дагы дополнительный малый зал куруп берейин деп атат. Ошол театрдын ичине эле малый зал. Мисалы жана эксперименталдык спектакльдерди жаратышыбыз керек. Азыр деген 21-кылым билесиз, азыр жаштардын табитине төп келген, же болбосо фестивалдарга ылайыктуу бир баягы спектакльдерди ошол малый залдан да, ал жерге дагы баардык светтери, отургучтары, сахнасы, өз айтуусун боюнча ошол жанагы негизи Алтынбек Аскарович чыгармачыл адам да. Анан баягы сахна жасалгалы болсун, премьер кылып айтып кетти да, мисалы бизде деген көрө билет да алдын ала. Круг айланма сахналарды кылалы дейт ошол жерденчи. Бир режиссердун иштешине бир жакшы ошонун оюна туура келген сахнаны жасап берейин, кичи сахналар жасап берейин. Ошондо биздин театрыбызда Кудай буйрса 2 сахнабыз болуп калат. Ошондо эки жак менен иш алып бере берсек, менимче жетиштүү болот деген ойдомун. Анан азыркы жанагы жаңы имарат тууралуу айтып калдыңыз. Бул эми баягы тарыхый мурастарды сактоо программасы бар экен, 5 жылдык программасынын алкагында бул акча бөлүнүп атат. Анан ушул жерде ишиңерди алып барып турсаңар, жанында эле атайын бир жаңы заманбап имарат курулат экен. Ал жерде мисалы основной ошол түз театр силердики болот. Анан ошол жерде мисалы жанагы сүрөтчүлөрдүн, композиторлордун, мындайча айтканда чыгармачылык топтун бир маданий үйү болот экен да. Бул жакынкы аралыкта. Бирок ошол нерсени күтүп отура бербей, ушул мынакей ушул жериңерди жапжашнака кылып жасап берейин, ремонттоп берейин. Анткени иштеп атканыңарды көрүп атабыз.
аракетиңерди көрүп атабыз деп. Анан баягы үңкүрдө болсо үйүңмүн деп биз ушуга ушунчалык кубанып атабыз да. Анан эми ал деле болуп калат деген ойдомун. Себеби дегенде азыр айтылган нерселердин көпчүлүгү аткарылып атат да. Жакынкы аралыкта мүмкүн ал дагы жаңы бир имарат курулуп калса, биз ал жакка көчөбүз. Туура. Анткени ушу сиздердин имаратта бирге турган Чүй театрынын үч уктаса түшүнө кирбеген нерсе орундалып, имарат болуп жатат, Манас театры салынып жатат дегенде буга чейин өзүңүз да басып элдиңиз. Анан айтып өтсөңүздөр, баягы көп учурда каржылык маселеси чечилбей калып, жайдан өтүп, күздө барып, анан кыска убакыт ичинде оңдоп түзөө иштерине толук жетишпей калып, акчаны колдоно албай калдык деген маселелер болчу эле да. Бул жаатта министр өзү келгенден тарта ошол буюрса эрте жастан тарта баштайбыз деп калдыңыздар. Демек, каржылык чечилген учурда. Каржылык маселеси баардыгы чечилген. Биз ар тармактуу ремонт иштерин баштайбыз. Өзүнүн атайын тийиштүү адистери келет. Мисалы, крышасын жабабыз, ошол менен биргеликте эле ага тоскоол болбогон жактарын жасап баштайбыз. Биз уже күзгө кышка чейин кирип кетишибиз керек. Өзү план боюнча кышка чейин кирип кетишибиз керек. Ошондуктан мен ойлойм, аябай мындай ремонт иштери өтө бир тездик менен, анан тыгыз иш менен башталат го деп ойлоп атам. Туура, анткени баягы карап отурсак, интернет баракчаларынан Кытайда бир күндө 6 кабаттуу үй салууга мүмкүнчүлүк бар экен да. Бүгүн ошондой эле күжүрмөн биздин ошол курулуштар иштеп жаткандар көп да. Болгону көзөмөл жакшы болсо, көпчүлүктүн көксөп жеткени ушул Түз театр оңолсо дедик элек да. Анан эми буюрса ал оңолуп кете турган болсо жакшы. Анан жаңылыктар тууралуу да кеп калдык. Буюрса 3 спектакль даярдалып жаткан экен. Өткөн жылда өтө бир жемиштүү жылдардан болду окшойт сиздердин театр үчүн. Биз 23 жылы 9 фестивальга барып турбуз. 9 фестивальга катышып турбуз. Эң эле дагы бул дагы эми мындай ачылыш деп ойлойм да. Ушул мамлекеттик деңгээлде ушул театралдык фестивальда ушул Түз театр биринчи жолу Европага жол ачыптыр. Португалияга барып, анан Португалияга баргандан кийин мисалы башка өлкөлөрдөн келген коллегаларыбыз, кесиптештерибиз бир эле күн ойношту да. Биз ошол Португалиянын 3 шаарына ойнодук. Бир эле эмес, 3 килдеген шаарына ойнодук. Анан кийин өзүбүзчө анализдеп көрсөк, аларда ошол баягы Жобо деген бар. Биздики ушундай бир актуалдуу тема экен. Жанагы өзүңүздөр билгендей, ал жерге биз аялдардын баш калкоолоочу жайы деген түрк драматургу бар, Түнжер Жунжоглунун. Баягы 8 аялдын чогулуп ар көйгөй менен келип ошол жерден баягы баш калкалап калган 8 аялдын бири-бирине ошолгон тагдыры. Бул деген бир эле Кыргызстанда эмес, же бир эле түрк улутунда эмес, бул деген дүйнө жүзүндөгү проблема. Анткени зордук, зомбулук, кээ бири баласынан, кээ бири атасынан, кээ бири жолдошунан, кээ бири өзүнүн бир тагдырынын тайкылыгынан ушундай нерселерге барып калганда, анан биз баягы фестивалдарда биринчи биз өзү мына фестивалга көп катышканыбыздын бир себеби бар. Мен көп театрларга сунуштагым келет да. Жөн отурбаш керек да. Ошол материалыңды интернеттен карап, ошол интернетте кайсыл өлкөлөрдө кандай фестивалдар болуп атат, деңгээли кандай. Ошончо баргандан кийин бир болбогон бир нерсеге барып алсак, акчабыз кетет, убактыбыз кетет. Деңгээлин караш керек фестивалдан. Анан ушул видеолорубузду жөнөтөбүз, өзүбүздүн чыгармаларыбызды. Анан алар тандайт, алар тандап алган бизге чакыруу жөнөтөт. Кээде түз чакырууларды алган убакыттар болот. Кээде өзүбүз сунуштап барган убакыттар болот. Анан экинчи маселеси каржы. Бизде баягы ички каржы деп коет, спешот деп коет. Ошол нерсени көбөйтүш керек да. Акчаң болсо, мисалы, көп жака барганга мүмкүнчүлүк бар. Спонсорлордун негизине барабыз. Негизи эң көп кат жазган мен болушум керек. Ушу отуруп алып эле кат жаза берем да. Чынын айтайын, чоң-чоң компанияларга кат жазам, чоң-чоң инсандарга кайрылам, ушул барып келгенге мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер деп. Мисалы, элементарный могул Европага кетип атканда бизде 250 000 сом эме болуп калды да. Эгер аны таппай калсам,
анда жанагы миллион сом менен уже күйүп кетет. Баягы виза, анан ага чейин биз жанагы брондоп билеттерди алып алганбыз. Анан Алтынбек Аскаровичке бардым, Алтынбек Аскарович ушундай проблема болуп атат десем эле, болду, чечип берем маселеңди деп туруп эле тийиштүү адамдарга дайындады. 250 миңди Бакай банктан алып берди. 250 миңди. Аны алып алдык да, калган билеттерибизди сатып алып барып келдик. Мындайча айтканда, сунуштарыбыз ар дайым эле колдоп келатат да. Бирок ошол колдоону сезип, биз аябай мындай жан үрөп иштешибиз керек да. Иштеп турсак, ар бир адам колдойт. Жакшы, берейин деген суроом ушул. Быйыл дагы ошондой эл аралык сынактарга чыгайын деп атасыздарбы? Пландар барбы быйылкы жылда? Быйыл 4 өлкөгө пландап койдук. Мен дагы бир экинчи максатым бар эле. Ушул эмне үчүн биз чет өлкөгө жалаң эле фестивалдарга барабыз? Акча каражаттарын таап, ошону менен биргеликте чыгармачылыгыбызды тартуулап келсек болбойт деп, жакын арада эле Өзбекстанга, Казакстанга барып келдим. Ушул атайын гастроль тур менен Ташкентке 21-нде кетип атабыз. Мүмкүн болсо бизге чалуу түшкөн экен, анда чалуу кабыл алып өтсөк. Саламатсызбы? УТРК ТВ телеканалындасыз, сиз түз байланыштасыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсыздарбы? Аты жөнүңүз, сурооңузду атсаңыз болот. Телеканал биринчиден ишиңиздер ийгиликтүү болсун, кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Мен ушул абабызга ийгилик эле каалайм. Калып эле айтып коеюн дедим беле. Ден соолук болгула, аманчылык, эсенчилик болгула. Азаматсыз элге кызмат кылып атасыздар. Айтып аткан сөзүнүн баары чындык. Эң главный элден улуу болушуңуз менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Аманчылык бол, эсенчилик болуп, элге жергебизге кут алып келсин. Бул коомдук ишмер Кайрат Медетбаев Апрель кыймылынын төрагасы болом. Дагы бир жолу ачылык СТО телеканалы ийгилик каалайм. Дайыма элдин үнүн жеткирип жүрө бергиле, элдин каналы болуп жүрө бергиле. Рахмат сиздерге. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз ушул маегибизди улантып берсек алдында көздөй. Кайсы жерге эмнени? Ошо быйылкы жылы пландалган иштер боюнча. Быйыл 4 мамлекетке гастролдук тур болот. Бул Казакстан, Өзбекстан, Россия, Турция. Азыр уже 2 өлкө менен сүйлөштүк, маселелер чечилди. Ташкентке 21-нде кетишет. 22-си, 23-ü Ташкентте, Борбор калаасында. 25-и, 26-сы Каракалпакстан, Нукуста болот. Андан кийин эле 25-нде Алматыга чыгып кетебиз. Алматыда Мүсірепов атындагы жаштар театрында. Өзбекстанга болсо Кайрат Иманалиев агайдын жана Үмүт деген спектакли бир нече баш байгелерди алган. Өтө бир мындай тарбиялык мааниси зор, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Ушул эненин балдарына болгон сүйүүсү, махабаты, эне деген эч качан унутпайт экен да. Анан экинчиси болсо Аяз Гилязовдун «Үч арыш жер» деген поэмасы негизинде жазылган Людмила Молдалиева эжебиздин «Жат эмесмин» деген спектакли. Муну менен биз Алматыга кетип атабыз. Анан ошол эле жана сиз айтып кеткен аялдардын баш калкалоочу жайы менен мен Россияга пландап атам. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, биздин Россияда боордошторубуз, бир туугандарыбыз абдан көп. Ал жактан дагы өтө ушундай бир ушундуу көйгөйлөргө кабылганы, ушундай биз өзүңүздөр билесиздер, интернет булактарынан угуп келебиз, көрүп келебиз. Ошол жакка дагы барып, ошол спектакльди тартуулап келүү. Анан сентябрда Стамбул, Анкара, Адана, ушул бир чоң-чоң шаарларына, кыргыз мекендештер көп шаарларга барып, ушул ал жака деген суфлер деген спектаклибизди коюп келебиз. Ошол эми мына жакын аралыкта ушул 2 мамлекетке кетип атабыз. Анан дагы бир фестиваль жөнүндө айтып калдыңыз. Жакында эле бир өзгөчө кубанычтуу дагы бир кабар болду. Белоруссия өлкөсүнүн Минск шаарында театр форум фестивали болот экен. Ошол жерге биздин Үмүт деген спектаклибизди атайын өзүлөрү чакыруубуз менен баратабыз. Жол, каржы маселеси, жатакана маселеси, мындайча айтканда, баардык чыгымдарды ошол фестивалдын уюштуруучулары көтөрүп атат. Анткени биздин ошо спектаклибиз алардын форматына туура келет экен. Анан ошол фестивалдын алкагында ошол спектакльди өзүңөрдүн өлкөңөрдүн атынан көрсөтүп келгиле деп. 21 мартта кетебиз, Кудай буйрса.
ыраазычылык билдиребиз. Ошол ар тараптан өнүгө бериңиздер, имаратыңыздар жакшырсын, маданият жаатынан жалпы элге тартуулай турган мыкты спектакльдерди ар убак көрүп келебиз. Сиздерден ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кадырман теле-көрүүчүлөр, бизге келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Талайбек Тургунов болду. Жалпы театрдын ишмердүүлүгү, анда жасалып аткан иштер тууралуу кененирээк маалымат берди. Биз көрсөтүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.